Assalamu alaikum. Урматтуу ташкындыктар. Мына жаңы бут кийимдерди, мына пакеттеги женский кийимдерди базардагы Умуралиева Замира эжебиз алып келди. Муктаждуу үй бүлөлөргө бөлүп бергенге аракет кылабыз. Мына Мамат экем дагы турат, айыл башчыбыз. Урматтуу туугандар, мына кимдин үйүндө ушундай кийилбеген, кичинекей калган кийимдер болсо, ушул аймактык башкармалыктын аймагында садака биримдигинин офиси бар. Ушул жерге алып келип тапшырып койсо, соопчулук үчүн баягы үй бүлө тартыш муктаж болгон балдар келип, мынакей кыз келиндер өздөрүнө ылайыктуу кийимдерди ушул жерден тандап алып кете берсе болор экен. Ылайык келген. Анан эми мындай улуу азыр Рамазан айында орозонун акыркы 10 күндүгүндө ким көбүрөөк садака берсе өтө чоң соопко ээлер болот дейт. Ооба, туура айтасыз. Ошо мүмкүн болушунча убагында садаканы ар бир адам беришибиз керек. Ошонун убагында мынакей орозо айт намазына чейин берилип калыш керек. Анан кийин ушундай кийим кече бекер эле турган үйдө кийим кече болсо алып келип ушул жерге тапшырып койсоңор, муктаждар келип алып кетсе, бул дагы өтө чоң сооп болот да. Туура айтасыз. Анан мынтип Замира Умуралиева кийимдерин көтөрүп келип таштырып кеттир. Алла ыраазы болсун. Ушу жалпы эле элибизге тынчылык, биримдик ынтымак берсин. Ушундай кол ачыктарга экелешетип, баягы иштерине ийгиликтерди берсин. Рахмат экем. Алла ыраазы болсун. Рахмат алып келгендерге дагы. Сизге дагы рахмат экем.